Мынау көчөт өзү өсүп чыккан көчөт. Табигый жаңылануу жолу менен. Мисалы, канча жашына өлчөп берсек, мынакей 1 жыл өскөн мемеси 2, 3 жыл, 4, 5, 6 жыл жашта ушундай көчөт. Эми мындан чоңдору, мыналар ушул 10 жылга жакындап калган көчөттөр. Мыналар 15 жылдык. Ушул жер жакшы тосмого ылайык болуп, ушинтип жаңак кайра эсебимен мындай табигый жаңыланууга бир шарт түзүп беребиз. Мынакей, эми жаш көчөттөрдү карагыла, мынакей 2 жылдык көчөттөр. Мынакей. Биздин максат ушуларды, булар өзү чыккан, биз эгилген жок. Кудай өзү өстүрүп мен болот. Ошого биз шарт түзүп беришибиз керек. 2 жылдык, 4-5 жылдык, 7-8 жылдык көчөттөр баары жаңактын жерге түшкөн мөмөсүнөн өзү өнүп чыккандар. Азырынча мөмөгө кире элек, бирок келечекте булар аймактагы жаңгак токоюнун муунун сактап калат деген үмүт чоң. Бул Арстанбап жаңгак токоюндагы Дашман корук зонасы. Бул аймакка 2012 жылы мамлекеттик жаратылыш коругу деген статус берилген. Мындан улам жергиликтүүлөр корук аймагында чарбалык иштерди жүргүзө албай калышты. Тактап айтканда, бул жактан жаңгак терип, чөп орууга, жер айдап дыйканчылык кылууга толук тыюу салынган. Корукта болсо ушул 10 жыл аралыгында күтүлгөндөй өзгөрүү деле болбоду. Ал эми жергиликтүүлөр токойду кайра пайдаланууга берүүнү талап кылып, айрым учурда тыюу салынганына карабай колдонуп келишет. Алдыда кыйрап бараткан жаратылыш, рызкысы боолган эл, туризмди өнүктүрүүнү көздөп, бирок натыйжа чыгара албаган бийлик тууралуу сөз кылабыз. Илгери 1 гектарга 1,5 гектар эле бир уйга. Бир уй баласы менен 1,5 гектар эле. Азыр эми 1,5 гектарда 20-30 мал. Это вообще слишком. 220 спискеде о качанкы өлүп кеткен адамдын дагы подпису жүрөт. Нерде бизде 6 элик пайда болду. 10дон ашык ийик пайда болду. Кышта кеч күздө жапайы домуздар келип атат. Кайерден көрсөтүп койтур. 10 жылдан бери эмне болуптур кана? Мага көрсөтүп берсин, мен жердин сетилми. Мен 67ге кайра чыкпаймын. Сондықтан жана туризм менен багытында иш алып барсак, анда токойда сакталат. И элге да багы киреше булактар да пайда болот да. Кечеге эле мына союз бузулганга чейин 630 000 гектарга чейин кыскаргандыгы жөнүндө маалымат бар. Дашман Арстанбап жаңгак токоюндагы өзгөчө коргоого алынган аймак. Аянты 7958 гектар. Анын 5756 гектарын токой элейт, 2201 гектары жол, жайыт жана башкалар. Дашмандын аймагына Кызыл үңкүр токой чарбасынан 4927 гектар, Арстанбап ата токой чарбасынан 3031 гектар жер бөлүнгөн. Деген менен бул аймак жалпы Арстанбап жаңгак токоюнун 1% гана түзөт. Дашманды эл союзга чейин эле колдонуп келишкен. Жазында эгинин эгип, күздө аны жыйнап алып, жаңгак бышканда анын мөмөсүн терип, кыскасы токойдун 90%-ын пайдаланышкан. Кийин мамлекет муну мыйзамдаштырып, сезон учурунда токойдун 1 гектарин айына 1000 сомдон ижарага берип турган. 40тай түтүн бул аймакта туруктуу жашап, 7-класска чейин мектепте болгон. Кийинчерээк мектеп жоюлуп, электр энергиясы жок болгондуктан эл жакага көчүп түшкөн. Деген менен союз кулагандан бери деле 30 жылдан бери жаңгак токой элди багып келет. 2000 жылдары чын оорчулук заман эмелер болгон. Ошондо токойго катуу басым болгон. Жаңгак уюлунун кесип урдоо максаттары болгон. Группа болуп алышып. Токойго жаңгак
катуу пул болуп кетти. 1 килограмм уже $1 болуп калганда түшүнүш керек да, анан эл чынында эме болду. Бардыгы стерилдүү ушу жаңак менен болуп калды. Эми ал эмне жерге отурат бир чатырда. Анан барып алып туруп, онун да көрүнүктүү дагы бир чатыр. Уже эл көп жүргөн баскан жерлерде жайлообузда бар. Ошондо алги чөптүн бышырбай эле мал туягы менен жейт да. Жегенде эме болбойсуң, туягы менен малдын нормасы көбөйүп кетип, ошонун негизинде көчкүлөр, селдер болуп катмем болот. Мына ак булак участкабызда 1 гектар жер ушундайынан эле көчүп түшүп калган. Илгери 1 гектарга 1,5 гектар эле бир уйга. Бир уй баласы менен 1,5 гектар эле. Азыр эми 1,5 гектарда 20-30 мал. Это вообще слишком кеткен. Адамдардын, малдын таасири менен токой суюлду, жер кыртыш бузулду. Жаңгакта мурдагыдай түшүм бербей калды. Улам чыккан жаңы көчөт улам тепсенди калып, экосистеманын жанданышына шарт түзүлмөй тургай, Арстанбаптагы уникалдуу делинген өсүмдүктөр, жаныбарлар азайып жок болуп баратты. 2012-жылы окумуштуулар аймакта атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, байыркы грек жаңгагынын генофондун жана био түрдүүлүгүн сактап калуу үчүн дашманга корук статусун берүү зарылдыгы бар деген бүтүмгө келишкен. Анын үстүнө Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун алдында экологияны жакшыртуу багытында милдеттемелери да бар эле. Ошентип 2012-жылдын 12-июнунда өкмөттүн атайын токтомунун негизинде Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу түзүлгөн. Өзүм опытыман айтам, мен ошо лесничий болуп 4 жыл иштедим. Акыркы лесхоз малында бөлүм башчы болуп 4 жыл иштедим. 4 жыл көчөт эгебиз жылда. Ар жерде бир учагы. Акыры биз биринчи 30 гектар берет эле плановый. Кийин азайды 10-15ке барды. Акырында 5 гектар калды. Ошо өстүргөн жабактарым азыр мындай эместе 1-2 эле калды. Калганы мал жеп кетет. Элдер жакшы карап эме болбойт, пучан оруп коет. Вот ушинтип өстүрүш кыйын болуп аткан. Анан ошондон мына эмеге келдик, ушундай табигый жолунда көбөйтүү мындай көмөк берсек, ушул кайра жакшы экен да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына жаңактарыбыз келечек Кудай кааласа коркунуч жок, жакшы. Мынтип жаңактарыбыз жыгылса дагы, мына ордунда мынтип өсүп кайра жаңыланып эме болот. Айырмасы ушунда, эми азыр анан кийин элдерге эң негизи элди дагы туура түшүнүш керек да. Табигат бул бир бузулуп неметип калса кайра буну оңдош өтө кыйын. Ошо бул ажеги келе турган немеде уже турат, үйлөп атат азыр токой. Табигат менен жакшы мамиле дала чакага, келечекке буундарга калтырыш керек бул өрөндү. Бул биринчиден бул өрөндүн абасын тазалайт, көчкүдөн сактайт, сууну регулировка кылат. Мына былтыр курукчулук болду, булактарыбыз солуп кургап калды. Быйыл ошон үчүн мына козгарын чыкпай калды. Эгерде жакшы эме болгондо козгарын жакшы болот эле. Анан ар нерсе ошо мына глобальный потепление деп болуп атат, ошо климаттык туруштуулук. Ошол нерсе бизге дагы таасир тийип атат. Бул дагы бир нерсе, ошонун алдын ала биз ушундай иштерди жүргүзүшүбүз керек. Токойду көбөйтүшүбүз керек. Бул жерди тамырлар кармайт. Чөптүн тамырлары, майда бадалдардын, ушу токой ушул жерди кырчышын биринчи кармаган ушул токой. Эгерде токой жок болсо, бул чөл болот. Анан кийин бул жерде климат өзгөрөт. Ошол эле катастрофа болот да. Дашман корук болуп түзүлгөндөн кийин ал жерде чарбалык иш жүргүзүүгө, башкача айтканда, элдин жаңгак терүүсүнө, тоют отун жыйноого, мал жаюуга толук тыюу салынды. Мунун артынан токойлор акырындык менен калыбына келип, жапайы жаныбарлар кайтып келе баштады дейт коруктун жетекчиси. Ушул жерлерде эликтер жүрөт эле, кийиктер жүрөт эле, жапайы доңуздар бар болчу. Ошолар азыр жок болуп кетти. Корук уюшулгандан кийин мына Кудайдын булагы сүйүнсүн, жерде бизде 6 элик пайда болду.
10-дан ашық кийик пайда болду. Кышта кеч күздө жапайы доңуздар келип атат. Чымчыктар кеңиреме кылып атат. Биз ошо атайы тандалман жерлерибиз бар. Ошо жерлерге элге чтобы түшүндүрүп, муну кара, буну кара. Өкөнүн разницасын билүү тарабын колдонуп атабыз да азыр. Дашман коргон Кызыл Өңкөр, Могол, Арстанбап жана Талды булак айыл өкмөттөрүнүн айрым айылдары курчап турат. Андагы 3000ге жакын жашоочу Дашманга караштуу Токойду ижарага алып иштетип турган. Корук уюштуралары менен алардын ырыскысы буулуп, бийликке болгон нааразычылык күчөгөн. Анткени бар тиричилиги Токойго көз каранды эле. Корук уюштурар алдында бийлик элдин 70%-ын макулдугун алдык деп билдирген менен жергиликтүүлөр бул жасалма жыйынтык болгон деп айтып келишет. Эч кимден билген эмес, бул жердеги жашоочулардын эч кимиси билген эмес. Булар ар бир корукчуга ар бир немелерге эле айтып туруп эле колду койдуруп, үйүндө жатып алып эле колду коюп кете берген дагы. Эгер жалган болгон болсо, ошону неме кылып көрсөңөр, кол текшергенде колду текшерип биз списке боюнча неме 220-чы спискеде о качанкы өлүп кеткен адамдын дагы подпису жүрөт. Токой сакталсын, майлы, бардыгы эле сактайт, кийинки келген муундарга деле. А бул азыр эмне болуп атат? Bizde erте jaz огород егиш керек. Аерде 1000ден ашык түтүн ошол жерде тирлик кылат. Огород егиш керек. Ошол мезгилде калба болот. А пычан орокто ал жерде Токойдун ичине оргон болсо башкача. А түз жерлерден ороб десе мында калба болот. Анысын аз келгенсип күздө пышымчылык болуп калат. Алма жаңагын териш керек. А башка биздин бу жердеги жашаган адамдардын биринде дагы үлүш жер жок. Үлүш жер болсо майлы эле. Эми бул жерде ачыгын айтыш керек да, булар корукту уюштурганда дагы бир кызыкчылыктар болгон да. Башында коюп атканда да. Бул жерде көп акча болгон. Анан ошону кызыкчылыктар болгон. Анан ал жерде ортого акча коюлгандан кийин аны сурайт экен да алар. Каяка кетти деп. Анан ошондо мына биз корук уюштуруп койдук, ушуга кетти деп, мына кутулабыз деген неме менен да бир чет ошондон да болуп калган. Үлүш жер жок, жайыт алыс. Айылда акча табар башка эч нерсе жок. Жалпы элдин Токойго кирүүсүнө тыюу салган менен жогорку кызматтагылардан баштап жөнөкөй жарандарга чейин эвин тапкандар бул жерден эселеп жеп, корук деген аты эле болбосо Токойдун тарпы чыкты. Ошондуктан калкка пайдаланууга кайрадан бергиле же ар жылы жаңгак терип тапкан кирешебизди төлөп тургула деп элдин нааразы болуп келе жатканына 10 жыл болду. Мисалы үчүн башка жерден бир эгин таласын же чөп жайыт пайдалана турган жерлерди берсе, ошонун ордуна мындай толуктап ошондо бир аз эл дагы көнүшү мүмкүн да. Айрыбаштай турган жер барбы? Ошо жайыт жер, жайыт, мисалы үчүн мал жайыт ала турган болсок, мал жайыт бар, бирок аралыгы алыс. Мисалы үчүн Сере деген жайлоо бар, Кызыл Өңкөрдө жайлоолор бар, Лескоздун жайлоолоручу. Ошол жака малыңарды чыгаргыла деп мындай ошондой шарт түзсө болот, бирок аралыгы алысыраак болот да, бир аз татаалыраак. Биринчи куруп атканда 2013-жылы берге Атажанов, Мирлан Бакиров, Нышан Сайдыла келген мезгилде, берге уже ар бир жерге бирден экиден гидрушканы куруп, электр энергияны менен силер нан жабасыңар, эч кандай отун жакпайсыңар, тигинтесиңер, минтесиңер алып келебиз деген. Ошо күндөн бүгүнкү күнгө чейин мынакей 9 жыл болду. 9 жылдан бери эч нерсе кылган жок. Эгер жалган болсо, мынерде Динаранын берген мага каты бар. Biz 10 жерге топ база куруп койдук дейт. Кайерine куруп койдур топ базаны? Элге көмүрдү беребиз деп. Топ база эч качан курулган жок. Эл өлбө жаным өлбөмөй эле жашап атат. Булардын айтып бетине туткан эле ошол да калтырып коюп атабыз, минтип атабыз. Кайерден көгөртүп койдур? 10 жылдан бери эмне болуптур кана? Мага көрсөтүп берсин, мен жердин ситилмин. Мен 67ге кайра чыкпаймын. Көрсөтүп берсин мага, муну жерди көгөрттүк, сен көрөкесиң. Сен бекерлерди айтып телевиденияларга берип атасың деп айтсын. Булар только алиге камбагалды базаттагы байларды менен колдуктайт.
Чынында корук деп аталган эле болбосо Дашмандын 4 тарабы ачык. Айрым өзгөчө корголуучу аймактары 2017 жылы жарым жартылай тосулуптур. 10 жылдан бери корукка алынган зонанын чар тарабын тосуп коюуга каражат бөлүнгөн эмес. Корук уюштурулгандан бери эл аралык уюмдар Кыргызстанда жаңгак токойун сактап калууга миллиондогон каражаттар жумшалды деп отчет берип келген менен Дашманда анын изи жок. Чет элдик окумуштуулардын айрым изилдөөсү эле болбосо, коруктун илимий адистери жылнама жазуу менен эле чектелип отурат. 10 жыл аралыгында коруктагы 2 гектар жерге 200 даана кызыл китепке кирген кызыл алманын көчөтү, 50 даана алмурут отургузулуптур. Анын канчасы өнүп, канчасы калганы тууралуу да маалымат жок. Кире беришиндеги контейнерди, айрым маалымат тактайчаларын, ар жерге орнотулган отургучтарды жергиликтүү активисттерден түзүлгөн Дашман коому алып бериптир. Айрым өзгөчө корголуучу жерлерди гана тосуп койгон менен мал кадимкидей эле жайылып жүрөт. Мал баскан жерге адам кире албай калмак беле. Коруктун жетекчилиги муну Токойду караган 9 кароол баарын көзөмөлдөй албай жатканы менен түшүндүрөт. Токойду биргеликте коргойлу деген сунушту болсо, жергиликтүү бийлик колго албай жатат дейт Дашмандын жетекчиси. Даже рай администрация тараптан бизге колдоо өтө начар да. Мындай айтканда жок. Көбүнчө эл тарапка ыктайт. Эмне себептен жаңак тергизбей атасың? Эмне себептен малды жайдырбай атасың? Башка. Корукту коргоо мында турсун, жергиликтүү бийлик акыркы 4-5 жылдан бери Дашман мамлекеттик коргон жаратылыш паркына айландырууну көздөп жатыптыр. Буга элден ар жыл сайын көтөрүлүп жатканы себеп. Дашмандын тегерегинде жалпы жону 40 миңден ашуун шайлоочу бар. Андыктан жогорку кеңештин депутаттары да корукту паркка айландыра калып, маселени чечүүгө кызыктар. Аткаруу бийлиги да даяр. Ал турга бир канча рейд аракет кылышты. Улуттук илимдер академиясынын каршылыгынан улам гана Дашмандын корук статусу сакталып турат. Корук паркка айланса, айрым жерлеринде жаңгак терип, мал жайып, чөбүн урууга уруксат берилет. Андан сырткары район жетекчилиги туристтик зонага айландырып, жеңил конструкциядагы курулуштарды куруп, акча табууну көздөп жатышыптыр. Аякта деле баягы эме өзүнчө эмелер болот, баягы корук зона. Ошо парктын эмесиндечи, баягы жаратылыш парктын статусунда. Ал өзүнчө баягы особо охранение болуп калат. А берки уже өзүнчө бир эме жанагы айтып атам, туристтик, анан чарба иштеткен баягы зона бар экен. Каралат да, ошондо баягы как раз элге шарт түзүлөт. Именно жанагы ошо Токойду карабай, жаңгак качан бышат дегенде. Именно баягы туризм өнүктүрүп, же мындай кичинекей мындай чакын бизнес өнүктүрүүгө иштеткенге. То есть дополнительно кошумча баягы эме болот, киреше булактар ачылат да, ошо элге шарт түзүлөт. Биякта буна жаратылышта сактаса болот, и плюс мындай альтернативдүү булактар табыш керек. Айтып атам, жана туризм менен өнүктүрсөк, багытында иш алып барсак, анда Токойда сакталат. И элге да баягы киреше булактар да пайда болот да. Туризм, кошумча киреше жакшы нерсе. Бирок алдыңкы 10-20 жылдык жакшы жашоо үчүн кылынган аракеттер 100 жылдык келечекти тепселеп кетпейби? Райондун жетекчиси айткандай, туризм менен жаратылышты бирдей сактап өнүктүрүүгө болобу? Экологдор бир ооздон жок деп жооп беришет. Мына ушундай эле улуттук жаратылыш паркы Кыргыз Ата паркы мисал келтирсек болот. Анын Кара Шорону жакшы жагын өзгөргөн жок деп эле айтам да мен. Себебинде бир мезгилде мына Кара Шоро азыр улуттук паркынын аймагында Качырал деген бир капчыгай бар. Ош областынын энциклопедиясында китебинде турат, ошол китепте сүрөтү менен баягы элик чыгарчыктардын сүрөттөрү турат. Ал жерде азыр эч нерсе жок да. Мына антропогендик баягы басым ушунчалык күчтүү болуп кетти. Мурдагыдан азыр эс алуучулардын саны аябай көп. Аларга эс алуучулар эмне талап кылат? Кара Шоронун суусун талап кылат. Экинчиден Кара Шоронун кымызын, ошол Кара Шоронун чөбүн жеген, козунун шырбазын, этин, мал чарбасы катар ошол жерде ошол туризмди кичине бир камсыз кылам деп отургандыктан жаратылышка өтө чоң
мындай басым болуп кетти. Кара койду бут коер жерге, баягы бут коерго жер жок дегендей болуп калыптыр. Менимче ошол баягы жаратылыш паркынын деле нормасынан ага берилген укуктук ашыгы менен пайдалана туруп биз 30 жыл эмес, ондогон жылдардын ичинде беркке толук мындай бир табигый объектилерибизден кол жууп калышыбыз деле мүмкүн да. Себеби дегенде бул деградация, эгерде чөп катмары, мына чөп, мен баягы бадал, токой катмарын айтпайм, бузулду дегичени, ошол чөп катмары сөзсүз түрдө бадал дарактар формациясынын өзгөрүүсүнө алып келет. Бул деген чөп өспөй калды дегенде, бул баягы чөлдөшүү дегендей эле процесс да. Себеби дегенде чөп бүтүндөй ошол нымдуулукту өзүнө сиңирип туруу менен нымдуулукту ошол чоң бадал дарактардын нымдуулук менен камсыз болушуна шарт түзүп берет. Бири-бирине ошондой чиелешкен процесстер бар да. Арстанбап анын ичинде дашман коругу геологиялык узак мезгилдерде өсүмдүктөр формациясы калыптанган өзгөчө аймак. Окумуштуулар бул жайды мадани өсүмдүктөрдүн булагы дешет. Жаңгак болсо оңой эле өсүп кетчү дарак эмес. Эгерде жаңгак токою эч терилбей бардык мөмөсү жерде калды деген шартта да анын 3-төн 7% чейинкиси гана кайра өнүп чыгышы мүмкүн. Экологдордун айтымдарында адамдардын жана малдын көбөйүшү жапайы жаратылыштын бул мүмкүнчүлүгүнөн да куру калтырат. Союз мезгилинде мен адашпасам 5 жолу мына токой жанагы жайгаштыруу экспедициялар, илимий экспедициялар, техникалык экспедициялар уюштурулуп, картировать этип, баягындай аянттын ошол баягы жалпы динамикасын көбөйүп атабы, өсүп атабы, азыркы тили менен айтканда, баягы мониторинг тынымсыз эле жүрүлүп турган. Ошол бир кылымдын ичинде ошол 1809 жылдардан мына 1900 жылдардын этегине чейин, кечеги эле мына Союз бузулганга чейин 630 000 гектарга чейин кыскаргандыгы жөнүндө маалымат бар. Мен өзүм ошол 90-чы жылдардын этегинен мына 95-96 жылдардан баштап 2000-чы жылдардын башында ошо илимий бир топ изилдөө иштерим менен ал жакта жүрдүм. Токойлордун ошол өзгөчө эгемендүүлүк алган жылдардан кийинки мезгилдер ичинде мындай туташ деградацияга кабылган өз көзүбүз менен да көрдүк да. Мына алча эсепсиз, долоно деген, алма деген дарактардан отун кыюуну эч ким тыйган жок да. Биз өз көзүбүз менен көрүп, мына базар кургондо ошо Байыртадан эле ошо базарында баягындай отун даярдап алып, сатуу кадырес эле көрүнүш экендигин дагы көргөн элек. Бул нерсе мен жана айтып аткан 8000 гектардыгы бул биз корук алып атабыз. 8000 гектардын айланасычы. Мына ошол таасирлер 8000 гектардан сыртын таптакыр баягындай талкалап, чарба иштеринин аркасында керексиз калып келе турган болсок, дагы бир 8 жылдан кийин ошол коруктун тагдыры деле ошондой болуп калышы мүмкүн да. Токой биринчиден жерди кармап чыңдап турат. Токой суюлуп жок болгону ошол аймакта сел жүрүп, жер көчкүсү күч алат дегендик. Акырындык менен климат өзгөрөт. Токой нымдуулукту кармап тургандыктан ошонун негизинде абанын салкын агымы сакталат. Нымдуулук азаяры менен суу азаят. Бул кургакчылыктын башталышы. Бири-бирине чиелешкен мындай көрүнүш Кыргызстанга эмес бүтүндөй дүйнөгө таасирин тийгизет. Чындап айтканда азыр ошол түштүктөгү Арстанбап Токой зонасы, Каралма, Орток, Кызылыңкүр, ошол территориялар абдан жаңгак эмелери мурункудай болбой калды да. Барган сайын экологиялык шарт жаман болуп барат, алардын өсүшүнө. Токойлор болбосо балким бул жерде Фергана өрөөнүндө, жалпы Кыргызстан территориясында климаттын өзгөрүшү өтө тез жүрүп, эң жок дегенде бир 2 градус, 3 градуска чейин көтөрүлүп кеткенде бул жерде жашоого мүмкүнчүлүк болбой калат эле. Чөл болуп кетет. Ал эми мындай ине жалбырактуу токойлор болсо, алардын ареалы жогору кетип атат. Биякта эчтеке калбай калышы мүмкүн. Ошондуктан буларды биринчи жана заповедник кылып башка кылып атканыбыз дагы жалаң эле биз ойлонуп аткан жерибиз жок. Муну дагы чет мамлекеттегилер дагы ойлонуп атат. Себеби аларга деле жашоо керек. Жыл сайын канча дүйнө жүзүндө жер эмеден жок болуп кетип аткан өсүмдүктөр бар, жаныбарлар бар. Ошолордун баардыгын сактап калып,
жалпы дүниедегі болып жатқан экологиялық системаны сақтап тұруға біз барыбыз міндеттіміз. Арстанбап жер планетасындағы табиғи түрдө өскөн эң чоң жаңгак токою. Деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте жайгашып, жалпы аянты 700 000 гектарды ээлейт. Илимий изилдөөлөрдө Арстанбап токою мындан 47 миллион жыл мурда пайда болгондугу далилденген. Учурда токойдун 89% эски дарактар. Алар да акырындык менен картайып жок болуп баратат. Аймактагы жаныбарлар дүйнөсү да суюлгандан суюлууда. Алардын ордун баса турган өсүмдүк тарактардын орток мууну жок. Атайын тосулуп, папестелип өстүрүлүп жаткан айрым көчөттөр кыйрап бараткан токойдун бир бөлүгүн араң түзөт. Мындай таризде жашоо улана берсе, экологтор алдыңкы 100 жылда мактанаарлык эч нерсе калбайт деп коңгуроо кагышууда.